Балык майынын пайдасы. Грек окумуштууларынын изилдөөлөрүндө күнүнө 10 грамм балык майын ичүү адамдардын арасында көп кездешүүчү күтүлбөгөн жерден жүрөктүн токтоп калуусун 41%га кыскартаары байкалган. Синсиннати университетинин окумуштуулары күнүнө 2 грамм балык майын кабыл алып туруу кан басымын калыбына келтирерин далилдешкен. Алардын айтуусу боюнча түрлүү дарылар менен эмделгенден көрө балык майынын шыпаасы көбүрөөк жана биз өз организмибизди химиялык уулануудан сактай алабыз. Ошону менен бирге ал рак оорусун токтотот же болбосо рактын шишигин кичирейтет деп да айтылып келет. Кытай окумуштууларынын пикири боюнча рак оорусу менен ооруган адамдардын организминде омега-3 амин кычкылы өтө аз байкалган. Өзгөчө балык майын кош бойлуу айымдар көп ичкени жөн. Эра жана дна комбинациясын 650 мг же болбосо 1000 мг өлчөмдө ичүү керек. Балык майын ичүүнү кош бойлуу жана баланы эмизген маалда да улантууга болот. Мындан адам иммунитетине зыян болбойт. Балык майы кандагы концентрациясын төмөндөтөт. Ошондуктан витаминдерин да бирге колдонуу керек. Адистердин айтуусу боюнча жумасына кем дегенде 140 граммдык 2 порция балык жеш керек. Өзгөчө жаз маалында организмдин ордуна келүүсүнө жардам берет. Балыктын курамында минералдар, протеиндер жана көп түрдүү витаминдер, омега-3, омега-6, омега-9 амин кычкылдары бар. Сөөгү менен жегенге боло турган сардин, лосос балыктарында фосфор жана фтор көп өлчөмдө кездешет. Кальций сөөктү бекемде, фосфор организмге керектүү функцияларды күчөтөт. Ал эми фтор тишти бекитет. Балык майындагы А витамини организмди тазалайт, зыяндуу вирустарды жок кылып, ошону менен бирге теринин функциясын жаңыртат. Көздүн көрүүсү начарлаган кезде семга балыгынын майы менен дарылоого болот. Натыйжасы көп күттүрбөй байкалат. Жалпысынан балыктын майы адамдын организмине керектүүлүгү жагынан биринчи орунда турат. Ал эми балыктын падыша балыгы, сардина, скумбрия, семга, лосос, форель, сазан сыяктуу түрлөрүн жеп туруу кажет. Булар тиштин, сөөктүн бекем болуусу үчүн пайдасы зор. Балык этинде темир көп, ал шишик ооруларын алдын алууга да жардам берет.